Сууктун түшүүсү менен оорукана жана дарыканада кезекте турган адамдардын катары көбөйө баштайт. Көпчүлүгү жөтөлдү басуучу, дарылоочу дары-дармектерди сатып алганга аракет кылышат. Бирок жөтөлдү дарылоодо сөзсүз түрдө дарыгердин кеңешмеси менен гана айыктыруу экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Анткени жөтөл бирөө, ал эми жөтөлдү пайда кылган оору көп. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дарыгер Айжаркын Сейитказиевна менен биргеликте сиздерге жөтөл туурасында маалымат берүүгө аракет кылабыз. Демек, жөтөл деген эмне? Жөтөл бул биздин организмде болгон баягы орусча айтканда защитный рефлекс деп коет да. Бул коргонуучу рефлекстин бир түрү болуп эсептелинет. Коргонуучу рефлекс кайсы учурда баягы адамда башталат. Бул ар кандай инфекциялар болгондо, мисалы жөтөл жөнүндө айтып кетсек, жөтөлдө кайсы нерселер жөтөлдө алып келиши мүмкүн. Жөтөлдү бул ар кандай микробдулук, инфекциялар, булар бактериялар, вирустар же болбосо ар кандай кылдар, чаң, мунун баары баягы биздин коргонуучу рефлексти козгондуруп жөтөл болушу мүмкүн. Бирок жөтөл көп учурда биз дарыгерлер айтып коебуз, жөтөл бул өз алдынча оору эмес. Жөтөл бул кандайдыр бир оорунун симптому болуп эсептелинет. Ошондуктан жөтөлдүн өзүн дарылаган бул туура эмес. Дарылоодо дагы оорунун өзүн билип, кайсы оору эмнеге себеп болду, ошо оорунун өзүн дарылоо керек. Бул шарт. Адам жөтөлгөндө ооруга туура так диагностика коюу керек. Мисалы, инфекция себеп болгон жөтөлдө козгогучтар бактериялар болсо, ал эми аллергиялык жөтөлдө бул бактериялар жок, вирустар жок. Бир гана баягы аллергиялык агенттер, бул кыл болот, чаң болот, же болбосо кээ бир адамдардын баягы жазында гүлдөгөндө, ар кандай гүлдөргө, же болбосо жанакындай бак тарактардын ар кандай пырлары түшкөндө, ошондо сезондук аллергия сыяктуу болуп жөтөл болушу мүмкүн. Көп адамдар, көп ата-энелер баягы дарыгерге кайрылбастан жөтөл башталганда эле баягы өз алдынча эле аны дарылоого киришишет. Бул туура эмес да. Биринчиден эмне болот? Жөтөл башталса эле баягы антибиотиктерди жазып башташат. Антибиотиктерди алып башташат аптекага берип. Балдарга барып жана какырык чыгаруучу препараттарды берип башташат. Бул туура эмес, анткени эгер балада микробдук агент жок болсо, баягы антибиотик берген шарт эмес. Какырык чыгаруучу дарыларды, дары-дармектерди берген дагы бул туура эмес болуп калат. Ошондуктан сезондук аллергия болгондо, деги эле жөтөл башталганда өз алдынча дарылана бербестен дарыгерге кайрылуу керек. Бөлмөнү жылытуу максатында электр жылыткычтарын жана мешти жагуу аракетин көрөбүз. Бул абанын нормадан ашык кургап кетүүсүнө алып келет жана үйдүн микроклиматын туура аныктоого болбой калат. Анткени өз үй шартында үйлөрүн ысыткан адамдар температураны көбөйтүп жибериши мүмкүн. Көбөйтүп жибергенде ар бир үйдө нымдуулуктун өзүнүн шарты бар. 40-45 болуш керек нымдуулук. Температура бөлмөнүкү өзүн адам жакшы сезүү үчүн 18ден 22 гана градуска чейин болуш керек. Эгер ошол шарттар толук болбосо, баягы дем алуу органдары да кургап, уламдан улам, анан баягы чаңдан, пырлардан, ар кандай ушундай аллергиялык жөтөлдөр башталышы мүмкүн. Ошондуктан мисал айтып кетсек, ар кандай ооруканаларда, элдер көп баруучу жайларда эгер байкасаңыздар термометр турат. Бул эмнеге кереги бар? Бул бөлмөнүн микроклиматын туура сактоодо ошону баары колдонулат. Ошондуктан эгер үйүңүздөрдө бар болсо, баягы термометрди кароо керек. 22 градустан аша турган болсо, баягы абада дагы нымдуулук дагы кургай баштайт. Бул адамдын ден соолугуна туура эмес, зыян келтириши мүмкүн да. Ошондуктан баягы микроклиматтын параметрлерин туура дагы толук сактоо керек. Эгер бөлмөдө аябай кургак болуп кетсе, сиз айткандай жанакы нымдуулук бере турган ар кандай азыркы учурда аппараттар бар, ошолорду колдонсо болот. Бирок өтө нымдуулуктагы сиз билгендей ар кандай баягы грибковый инфекция деп коебуз, плесень деп коебуз, көгөрүп кеткендикке алып келет. Ошондуктан баардыгы гигиеналык шарттарга жараша болуш керек.
Ал эми жаш балдардагы жөтөл туурасында айта турган болсок, бул жогоруда айткандай бөлмөдөгү абанын бузулушунан түрдүү аллергиялык оорудан болуп калуусу мүмкүн дейт дарыгер. Ошондуктан бул жерде ата энесин жакшылап суроо керек да. Эгер температурасы жок, баары жакшы болуп жөтөл боло турган болсо, балким ал бала бир жума мурун же бир 10 күн мурун ооругандыр. Ооруп, анан грипп болуп ооругандыр, анан ошондон кийин баягы жөтөл калышы мүмкүн. Эгер же болбосо, мисалы айтып кетсек, көп ата энелер түндө баланын жөтөлүшүн байкайт да. Бул эмне менен байланыштуу? Негизи бала мурду агып атканда, эгер бала жатса, баягы мурдундан аккан суюктуктар тамакка түшүшү мүмкүн. Анан ошол суюктук тамакты дүүлүктүрүп жөтөл чыгарышы мүмкүн. Ошондуктан бул бронхадан келаткан жөтөл эмес, мурдундун суюктугу аккандан да ошондон да ошондой баланын жөтөлүшү кечки убакта эгер байкалып атса, ошондон да болушу мүмкүн. Бул учурда деле ата энелер баягы сразу антибиотик алып, мукалтин беришип, ар кандай ошо жөтөлдү бөлүп чыгаруучу нерселерди берип баштайт. Бул туура эмес. Мынткенге болбойт. Дарыгер менен кеңешүү керек бул учурда. Жөтөл боюнча сөз болгондо кургак учук оорусун айтпай кетүүгө болбойт. Анткени кургак учук жөтөлдү пайда кылат жана бул оору адамдын иммунитети түшкөндө пайда болуучу оору болуп эсептелет. Бул оору көбүнчөсүндө бир 40-45% эч кандай клиника болбойт. Бул көбүнчөсү баягы жашыруун формада өтөт да. Эгер бул оору жашыруун формада өтпөсө, баягы кандай жөтөл байкалышы мүмкүн. Жөтөл бул көбүнчөсүн кечки мал болушу мүмкүн. Жана жөтөлдүн кандай түрлөрү болот? Жөтөлдүн түрлөрү бул жөнөкөй адам жөтөлгөндө бул слизистая деп коебуз биз. Баягы жылчыкчалардын чыгышы жана ошол жылчыкчаларга кошо кан аралашып чыгышы мүмкүн. Жана ошондой эле гнойная мокрота деп коебуз. Бул ириң аралашып чыгышы мүмкүн да. Бул эмнени түшүндүрөт? Кан аралашып чыкканда бул уже өпкөдөгү жайгашкан кан тамырлардын жабыркоосун билгизет. Бул жөтөл менен кошо чыккан ошо жылчыкчалар менен кандай деңгээлде, кандай оор абалын билсек болот. Ошондуктан баягы какырыкты лабораторияга жөнөткөндө ар дайым ошо какырыктын характеристикасы айтылат да. Өңү кандай экен, эмнелери бар экен депчи. Эгер ошо кан аралашкан болсо, кургак учукта бул ошо кан тамырлардын, өпкөнүн кан тамырларынын ошо жабыркашындагы билдирет. Ошондуктан ар дайым баягы өпкөнү текшерүү керек. Ар дайым дегенибиз бул бир жылда бир жолу медосмотр өтүү керек. Өпкөнү текшерип, баягы кургак учук оорусуна чалдыккан жокпу байкап туруш керек. Андан сырткары биз скрининг деп коебуз. Бул өз алдынча изилдөө, өзүн өзү байкоо, түнкүсүн температура болуп атса, эгер адам байкап калса, же болбосо баягы өзүнүн массасын, өзүнүн весин жоготуп аткан болсо, арыктап кеткен болсо, же болбосо баягы түндө тердеп аткан болсо, бул кургак учукка байланыштуу, скринингке байланыштуу ушундай симптомдор болот да. Ошондуктан өзүн өзүн да изилдеп байкоо керек. Кайсы бир оорудан улам жаш балдарда жөтөл пайда болоорун жогоруда дарыгер маалымат берип өттү. Ата энелерге эскертүү: эгерде жаш бала оозуна кандайдыр бир нерсе салып алган болсо, бул учурда да бала жөтөлөт. Андыктан сак болуңуз. Жөтөлдүн дагы бир себеби бул баягы тамакка ар кандай нерселердин тыгылып калуусу болушу мүмкүн. Ошондуктан бул коргоочу рефлекс болгондуктан ошол баягы тыгылып калган нерсени чыгаруу аракетинде баягы кичинекей бала көпкө жөтөлө бериши мүмкүн да. Ошол учурда дагы баланын байкап туруш керек да, жүрүш-турушун байкап туруш керек. Эгер бала баягы жөн бир орунда турбастан, аябай тынчсызданып турса, тынчсыз болсо, ошондо баягы балким ойноп аткан оюнчуктарын караш керек, тамагына такалып калат, балким тамагын көргөзөт. Ошондо да баягы токтолбогон бир жөтөл болушу мүмкүн да. Бул дагы ушу жөтөлдүн бир себеби болушу мүмкүн. Ошондуктан баягы балдарга дагы 3 жашка чейин майда чүйдө ар кандай оюнчуктарды бербөө зарыл. Анткени оозуна салып, ал такалып калып, ушу калып тамак жактарында баягы тынымсыз жөтөлгө алып келиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө жаш кичинекей балдар
кичинекей оюнчуктар менен, тыйындар менен, ар кандай буюмдар менен какап калган учурлар көп кездешет. Ошондой убакта эң биринчи эмне кылыш керек? Биринчи жардам кандай болот? Эң эле биринчи жардам бала жутуп алган болсо, ойноп жүрүп бала жутуп алган болсо, резко эле немесин байкайбыз, өңүн байкайбыз. Өңү көгөрүп кеттиби, же кызыл эле оюнча турабы, же дем алганды кантип атат. Кээ бир учурда жутуп алгандан кийин буюм өпкөсүнө барып, бирок дем алган сакталышы мүмкүн. Ошол убакта төшү терең дем алынып, андай учурларда эчтеке көрсөтпөйбүз. Эң биринчи эле тез жардам чакырабыз. Алар келче күтүп турабыз. Кээ бир учурда жутуп алгандан кийин көп болуп дем албай баратканын көрсөк, прием геймлеха деп коет, метод геймлеха. Ошондой жасайбыз. Андай методду 1,5 жаштагы бала, мисалы, андай бала болсо, же чоңураак, кичирээк бала болсо, алабыз колубузга. Мындай кармап алабыз, колубузду эгин тартып алып ылдый бир колубузду салабыз дагы далына, артына. Катуу чаппайбыз, сүрмө түрүндө чабабыз. 3 жолу сүрүп, 2 өтө катуу эмес, өтө жумшак да эмес, чыккыдай кылып эле 3 жолу чабабыз. Ачып карайбыз, түштүбү, түшкөн жокпу тыйын. Андай болбосо, кээ бир учурлардыкы мындайынан кылабыз. Чалкасынан жаткызабыз, башын ылдый кылабыз. Бир ылдыйраак кылып алып, дагы сүрмө түрүндө 3 жолу чаап, ошентип түшкү чөктү карап турабыз. Бронхит жана жөтөл. Өпкөнүн бронхиолалары деп коебуз. Ошолору жабыркаганда болот. Негизи ушу жөтөлдүн ар кандай түрлөрү бар да. Баягы поверхностный кашель деп коебуз. Бул акырындан баягы ылдыйкы өпкөдөн келбеген, баягы жөтөлдү айтсак болот да. Глубокий кашель бул терең жөтөлгөндө, бул ошо бронхиолалардын жабыркашын да билдирет да. Мында дагы ошол какырыкты байкап турабыз. Кандай деңгээлде болгон, эмне аралаш какырык чыгып атат, баягы ириңи жокпу деп. Ошол учурларда карап, анан бул учурда дагы дарыгерге кайрылып, туура дарылоо керек. Көп убакытка чейин жана тынымсыз жөтөлүү эл арасында көк жөтөл деп аталып келет дейт дарыгер. Бул оору узак убакытка созулса, бирок өз учурунда дарыгерге кайрылбаса, бейтап ооруга чалдыгаарын эскертет. Эгер жөтөл 2 жумадан ашык болуп атса, жана 2 айга чейин созулса, бул адамга зыян алып келиши мүмкүн. Эмнеси менен алып келиши мүмкүн? Көк жөтөл деп айтылат, көпкө жөтөлгөндөн. Бул баягы адам жөтөлгөндө биринчиден диафрагманын диафрагманын мышцалары аябай бир катуу напряжениеде болот. Ошондуктан жана жүрөк системаларына дагы напряжение болушу мүмкүн. Ошондуктан баягы баш чыңалып кетет, адам баягы кечке жөтөлгөндө кызарып кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул жөтөл адамга туура эмес таасир этет. Ошондуктан жөтөл эгер 2 жумадан ашып атса, дарыгерге сөзсүз кайрылуу керек. Үй шартында негизи эле жөтөлдү дарылаганга болбойт, анткени жөтөлдүн көп түрү болгондуктан баягы жөтөлдү туура дифференциалоо керек жана туура дарылоо керек. Мисал айтып кетсек, бизде мээде, сүйрүү мээде жөтөл борбору бар. Бул жөтөл борбору кээде адам жөтөлгөндө бул эч кандай инфекция эмес, эч кандай аллергия эмес. Бирок ошол борбордон жөтөл болушу мүмкүн. Кайсы учурда? Мисалы, кээ бир адамдар аябай толкунданып кеткенде жөтөлүп башташат, кызарып башташат, жөтөлүп кызарып. Бул ошо мээдеги борбордун иштөөсү болуп кетет. Ошондуктан бул ошол жөтөл болуп калышы мүмкүн. Ушуну билбеген адамдар бул жөтөлдү дарылоо керек экен деп ар кандай дарыларды колдонушу мүмкүн. Же болбосо ошо сүйрүү мээдеги жөтөл борборуна бир кандайдыр бир опухоль сыяктуу бир оорулар болсо, ошолор балким кысып калган ошол борборду. Ошондуктан баягы тынымсыз жөтөл болушу мүмкүн. Муну туура так дарылоо керек.
Ошондуктан бул жерде дарыгерсиз туура айрым алуу болбойт эч качан. Балким ошо центр басылып атат, балким ошо центр кысылып атат. Мисалы көп элдер ойлошот, жөтөл башталса эле баягы инфекция кирди экен деп. Балким бул аллергия болуп атат. Ошондуктан анын баарын туура так аныктоо зарыл. Ангинадардын кадимки сасык тумоо катары кароого болбойт. Эгерде аны убагында дарылабаса өтүшүп кетет да, ортоңку кулактын сезгенүүсүн, бөйрөк, муун оорулары, ревматизм, жүрөк оорусун пайда кылат. Ангина бул негизи эле адамдын инфекция кездешкенде, мен жогоруда айтып кеткендей, баягы ылдыйкы дем алуу органдары жана өйдөккө дем алуу органдары болот. Бул өйдөккө дем алуу органдарынын жабыркоосу болуп эсептелинет. Анткени баягы биринчиден инфекцияны өпкөгө кетирбештен өйдөккө жогорку органдар биринчи жабыркап, ошолор баягы инфекцияны бизге сигнал берет. Биздин тамагыбыз ооруп баштаганда биз баягы ооруп калганыбызды билип, анан дарылоого баягы шарт түзүлүп, биз дарылаганга аракет кылабыз. Эгер көп кишилер негизи кээде ошо ангинасы кармай турган учурда алар эмне кылышат? Баягы бири-биринен угуп алышып эле, баягы миндалиналарды алып салса болот экен. Постоянно, например, менде ангина кармайт дешип, баягы жөндөн-жөн алдырууга дагы көңүлдөнүп эметип турушат да. Мында айтат элем да, эгер ал миндалиналарды, ал жердеги коргоочу нерселерди алып таштаганда, инфекцияны түздөн-түз өпкөгө өтүп кетиши мүмкүн. Эгер ар дайым ошо ангинадан неудобстволор болуп атса, бат-баттан кармап атса, дарыгердин сунушу менен алыш керек, ириңдеп токтобой атат десе, анда алуу болот. Эгер өз алдынча ошондой эле ойлонуп алдырып салууга болбойт аны дагы. Ангина болбош үчүн эмне кылыш керек? Адам биринчиден тиштерин дагы жакшылап дарылоо керек. Анткени баягы инфекция тиштен тамакка өтүп кетиши мүмкүн. Ошондой эле баягы муздак ичпеш керек, өтө ысык ичпеш керек. Жана кээде адамдардын таттуулардан дагы ушундай бир жөтөлгө алып келген, ушундай раздражающий нерселер болот. Ошондой таттуу, ачуу эметпей, баягы туура дарыланып, дарыгердин сунушу менен туура өзүн кароо керек. Жөтөл мээдеги жөтөл борборунун козголушунан да пайда болушу мүмкүн. Ошондой эле жөтөл жүрөк ооруга чалдыкканда да пайда болоорун эсиңизден чыгарбаңыз. Ошондуктан баягы кичинекей адам болобу, бала болобу, чоң адамдар болобу, жөтөл болгондо туура так аныктоо керек жана туура дарылоо керек. Балким жөтөлдү дарылайм деп ар кандай дарыларды колдонушу мүмкүн адамдар. Чыныгында баягы жөтөлдүн себеби болуп жүрөк оорусу болушу мүмкүн. Ушуну дагы унутпоо керек да. Жүрөк ооруп атканда бул учурда кайсы учурда баягы сердечная астма деп коет, жүрөктүн астмасы деп коет. Бул жүрөктүн астмасы инфаркт миокарда болгондо болушу мүмкүн да, мисалга айтып кетсек. Бул учурда киши баягы муунуп баштайт. Муунуп, тамагы кургап, дем жетпей, ошондуктан баягы ошондой учур болгондо баягы тамактын кычышуу болуп, ушундай бир жөтөлгө алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан баягы диагностика кылганда туура диагностика кылыш керек да. Жөтөлүп, жөндөн-жөн жөтөлүп ошентип баштаганда, ошо жүрөктүн, эгер жүрөгү ооруган адам болсо, эгер ошо инфаркт миокарда болуп, анан жүрөк астмасын алып келгенде, ошондо кардиологдор дагы жакшы билишет бул жөтөлдү. Бул ушу себеби ушу жүрөк оорусу себеп болгон жөтөл болуп эсептелет. Ал эми көрсөтүүбүздү дарыгердин ата-энелерге болгон кайрылуусу менен аяктайбыз. Дарыгер катары ар бир ата-энеге кайрылып кетет элем. Ар бир ата-эне өз баласына жамандык каалабайт. Ошондуктан эгер сиздер өз алдынча баягы ооруну дарылайм деп балдарыңыздарга туура эмес көрүнүштү алып келишиңер мүмкүн. Бул учурда жөтөл болуп калганда дагы ар дайым дарыгердин сунушу менен дарыларды алуу керек. Жана ошондой эле жөтөлүп баштаса эле баягы аптекага, дарыканага антибиотиктер менен эле чуркабастан сразу дарыгерге кеңешип туруп, жөтөлдүн аныгы себебин билип туруп, анан ошо менен дарылоо керек. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.